Башкасынан коркпосом да атаман корком, атам ушундай урушуп салышы мүмкүн айтып. Мен айткан ал Нисахар долбоор мен үчүн жабылат дегем да. Анан коркуп эле мен коркутам десең, анда үйдө эле отуруш керек анда. Мен көңүлүм оорубайт. Негизинен көп түйшүк алып келген уул болуш керек менчи. Тил алган, үйдөн чыкпаган, атанын айтканын кылган. Атам эң ушул дүйнөдөгү авторитеттүү адам мен үчүнчү. Атаман дагы эле корком. Аллам болсо бердим деп ойлоп тур, анан үйгө келгенде эле акчасы чөнтөгүндө жүрөт. Апам албетте эркелетет. Апамдын эрке баласымын. Эми оңолобуз, ошо ата энем айтыш керек болсо анда оңолобуз буюрса. Алла таалама рахмат айтам. Ата энем дагы эле жанымда. Эми баягы интервьюлардан көрүп эле жүрөсүңөр, мен ырдайм. Мен болсо минтип эле фотологду карап турам. Кооптуу жагдайды адам өзүнө өзү түзөт да. Кадрларда айтканда буну баягы бала чакка жейт, менин балам жейт. Дагы бир жолу айтып атам мен силерге. Чыккыла айткыла, мен силерди азыр видеого тартып берем. Элден сурап атат да. Элиңе специалистпи. Ызылдап, мызылдап, бензинге акча сурап, ушул ишим аркылуу мен көп акча тапкан жокмун. Таптакыр эле акча тапкан. Мындай болчу. Мен көп нерседен үмүтүм үзүлгөн. Чынымды айтсам, ошол жерге барганга да акчам жок депчи. Бул чындык. Менин жашоомдун баары эле Нисахар. Чынын эле айтайын. Аябай көрүп, аябай кубанып атам. Сон көрүнүш. Саламатсыздарбы? Медиа 24-тün жалпы катталуучулары бүгүн биздин көрсөтүүнүн коногу блогер Эрлан Кокулов болмокчу. Саламатсызбы? Эрлан байке, ошол сиздин ишмердүүлүгүңүз жөнүндө, жасап жаткан иштериңиз жөнүндө айтпасак да баарына белгилүү, бирок азыр биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагында башка темада сөз кылабыз. Негизи эле адамдагы сапат, адамдагы оң жана терс сапаттар, адамдагы мүнөз, ошол тууралуу кеп кылабыз. Сиз өзүңүзгө кандай мүнөздөмө бересиз азыркы Эрлан Кокуловго, сиз берген мүнөздөмөңүз? Терс мүнөз эми ар бирөөнүн деле бар болуш керек, ансыз болбойт негизинен. Бирок ошо терс мүнөз азыраак болсо деген ойдомун. Мен деле баягы көп нерселерди туура эмес кылчумун, Нисахар долбооруна чейинчи баягы элементарно ошо жол эрежелерин деле бузуп койгон күндөр болгон. Эми баягы башкачараак болчумун да, чынымды айтсамчы. Азыркы маалда эми көп нерселер өзгөрдү. Эмне себептен? Анткени биринчиден ошол өзүм элден суранып келаткандан кийин, өзүм элге айтып келатканда мындай бололу, тигиндей бололу дегенден кийин мен өзүм көп нерселерди буза албай калдым. Бузгум да келбей да калды, мурункудай эмес да жашоочу негизинен. Ошол себептен баягы терс мүнөз ар бир эле адамда болот, бирок ошону күрөшүп ошол менен жеңүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Мен билгенден Эрлан аябай ак жүрөк, бирөөнүн бирдекесине кызыкпаган, бирөөнүн бирдекесин албаган, ушундай бир жакшы мүнөзү бар да өзүнүн. Илгери бир могу немеден ошо окуп жүргөн кезинде, университетте окуп жүргөн кезинде бир 22-23 жаштагы жигит Борбордук универмагдан бир телевизор алыптыр. 7000 сом үйгө 7000 сомдук телевизор алып акта жаңы чыгып аткан жанагы ошол убакта баягы жакшы өтүп аткан телевизордон болчу. Анан ал алып ошо телевизорду алып анан алдынан салып бериптир, алдына түшүп складынан орус бала салып бериптир немесин. Анан ал акчасын төлөбөй унутуп коюп кетип калыптыр. Тиги орус бала алдым деп ойлоп тур, тиги Эрлан болсо бердим деп ойлоп тур. Анан үйгө келгенде эле акчасы чөнтөгүндө жүрөт. Анан мен айттым, эми болуптур да балам, бирдекеңе жумшап аласың да өзүң студентсиң. Жок деди, мен алып барып берем. Мен ал бала тиги таптакыр жаман болуп атпайбы. Анан эртеси күнү келип алып келип берген ошол акчасынчы. Анын ушундай бир честныйлыгы бар да, бул бирөөнүн немесине кызыкпайт, жебейт, албайт. Анан мындай өзүнүн табиятында ошол нерсе бар да, мындай кара мүктөздүгү жок. Адамдагы эң баалаган сапатыңыз, эң жек көргөн сапатыңыз кайсы? Эң баалаган сапаты патриотизм болуш керек. Ошол айтып кеткендей эле патриот дегенде эле ал ошол кыргызча сүйлөө, анан да эмне дегендер бар эле, Кыргызстандан кетпей эмес. Патриотизм башка нерседен деле неметет, ошол өз элине
ар бир адам Кыргызстанда жашаган кыргыз жараны, ар бир кыргыз жараны өз элине бир жыл 2 жыл коротса, ошо бир нерсени өзгөртүүгө, туура нукка салууга, өзгөртүүгө аракет кылып 1-2 жыл коротсо, мен ойлойм бул көп эмес. Бирок баары коротсо эгер өнүгө батыраак жетишебиз да. Жакпаган сапаты эми ар бирөө индивидуально го дейм. Бирөөнүкү муз жакпайт, экинчиси жакпайт, ушундай. Анан азыр өз тилинде сүйлөөдө дедиңизби? Өзүңүз канча тилди эркин сүйлөй аласыз? Өзүм бир да тилди эркин сүйлөй албайм. Орус кыргыз тили деп койсо болот, бирок негизи аралаштырып кетем да кээде. Аралаштырып, э? Анан өзүңүз ата энеңизге кандай уулмун деп ойлойсуз? Бул ата энемен сураш керек анчы негизичи. Баягы айтып коет го, атадан ашкан уул, атадан кем уул, атага тең уул депчи. Эми ал этаптарга салыштырбаганда деле, бирок өзүңүздү бир аз мындай мүнөздөп келгенде кандай уулмун деп. Жок, атамын кем экени точно да, гарантированно. Негизинен көп түйшүк алып келген уул болушун керек менчи. Эмне себептен антип ойлойсуз? Эми тентек болчумун кичинекей кезимде, тентектикти көп кылчумун. Азыр деле эми баягы ушул нервин алып атам да, жакшы элечи. Кылба жасаба деген нерсесин жасап. Жок, азыр эми кылба жасаба дей албайт да, эми убакыт өттү дечи, дебей калды, бирок баягы сезем да эми кылып аткан ишим кооптуу чындап келгенде эле. Ошол себептен баягы эми оңолобуз, ошо ата энеме айтыш керек болсо анда оңолобуз буюрса. Анан Көп неметпегиле, переживать этпегиле. Анан баягы коомчулук сизге ошондой баа берет, тайманбас, коркпос деп. Ушул нерсеге шыкты. Сиз кайсыл жактан аласыз? Жок, менде деле корккон нерселер бар, эми баягы аны таптак эле неме болуп кетпеш керек. Коркпойм дебиш керек. Капитан Америка эмесмин. Корко турган нерселерим бар менде деле, бирок эмне кылабыз эми баягы коркосуң, коркпойсуңбу, эгер өгүнүгүнү алып атсаң, анда иштешиң керек да. Анан коркуп эле мен коркуп атам десең, анда үйдө эле отуруш керек анда. Кыймылдап эле. Анан чыгармачылыкка жакын деп да угуп калдым да, сизди 2 китеп жазгам деген интервьюңузду көрдүм. Анан чыгармачылыкка жакын адамдар бир аз сезимтал келишет дейт. Сиз өзүңүздү сезимталмын деп ойлойсузбу? Ооба, ошол себептен ооруп атам да, анткени мен бүт ушул нерсенин баарын баары жүрөгүм менен алып өтөм да. Мен баягы кадрларда айтканда, буну баягы бала чакка жейт, менин балам жейт дегенде мен мындай, бул актерский оюн эмес. Бул чындап эле мен ошентип көрөм, ошондой сезем, ошол себептен ушул сөздү айтып кетем да. Анан бирөө эле бирөөнүн баласын улуп аткан мындай угуп билгенде, көргөндө өз көзүмө негизи эле баягы нервим чыдабай кетет, жиним келип кетет да. Чыгармачылыкта эле адам эмесмин эми, билбейм эми. Анын 2 китебим бар, бир 2 ыр жазгам, ырдап жүрүшөт радиолордо. Ошол эле болду, мындай сверхъестественный эчтеке кылган эмесмин. Ал дагы баягы шык, талант болсо келет да, сизде бар да демек. Бар го. Бар, э? Тагдыр дегенге ишенесизби? Анан негизи адамдар жасап аткан же жашап аткан оң жана терс көрүнүштөрдүн баарына адам өзү күнөөлүүбү же тагдырбы? Жок, тагдыр деген нерсеге ишенип эле отура берсек, анда мен офисте отурмакмын болуш керек, бул жерде бухгалтер болуп. Ар бир адам өз убактысын каалагандай коротууга укугу бар да. Анан бирөө баягы тагдыр деп ишене берсе болот. Эми баягы ошол менин тагдырым бул, мындай кылышым керек, ошол жерде отурушум керек деп. Кээ бир адамдар баягы чыгып оңдой алат да бир нерсеничи. Негизинен көп адамдар баягы тагдырда отура бербеш керек. Өз аракетин кылып, өзгөртүүлөрдү алып келип, өмүрүн туура коротуп, жеке эле өзүн эле эмес, жана башка, эгер чындап эле патриот болсо, комментарийлерден эле кыргызча сүйлөгүлө, анан кийин мынтигигиле, тигинтигигиле дебей, ошол өз салымын да кошуш керек деп ойлойм да. Ар ким өзү аракет кылат. Тагдыр эмес, бул болсо ошол адамдын баягы каалоосу менен, тилеги менен кылган нерселер да. Сиздин берген маектериңизде мындай ошол долбоордун алкагында мен көп нерселерди айттым, дедим, бирок укпаган адамдар көп экен деп айтып жүрөсүз да. Сиздин дей турган нерселериңиз барбы дагы же уже айтып бүттүңүзбү? Жок, мен айта турган сөздөрүм дагы эле көп, кыла турган нерселерим да көп, бирок
негизинен кээдечи ушул мага ушундай сезилип кетет да, ушул бир Кыргызстан боюнча бир 10-20 эле адам барбыз да, баягы өзгөрүүнү каалап, анан колубуздан келишинче ошол өзгөрүүлөрдү кылып келатканчы анан жинин келип кетет да. Бул эмне бизге эле керекпи дегендей кылыпчы. Анткени ошол мен 10-20 адам деп кошуп аткан адамдар булар көбү ден соолугу менен жана көп жана башка нерселер менен баягы рисковать этет да. Ошол бүт мен тартып жүргөн жердеги тазалыктын баарын, мунун баарын бир эле орган караш керек. Санэпидемнадзор дегенчи. Болду. Эгер ошолор иштеп, эгер ошолор жакшынакай иштеп, эгер ошолор жетишип аткан болгондо не сахар долбоор болмок эмес. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошол Кыргызстан боюнча мен ойлойм бир 600-700 киши иштейт да, ошо санэпидемнадзордочу. Кээде көрүп калам, жаңы машиналарды бериптир, тиги Скрябинада ремонт болуп атыптыр, немеси имаратычы. Мен болсо ызылдап, мызылдап, бензинге акча сурап, тиги элдериме кайрылып, ушундай болуп атат, андай мындай болуп атат деп туруп чуркап жүрөм дагы. Анан ошолорго караганда көп нерсени кылып атпаймынбы мен? Эмне себептен? Эмнеге алар майнасын алыш керек, ошол неме кылыш керек? А мен болсо бул жерде баягы мындайча айтканда, чындап келгенде басымды коюп берип, анан кийин ошол ишти кылып атам да. Мен түшүнүп атам аны, ооба, мен элим үчүн кылып атам. Мен эчтеке деп элем аны, эч ким мени мажбур кылабай эле, эч ким кыйнабай эле, бирок баягы мага өзгөрүү керек болгон үчүн мен бала чакама, ушул бала чакам дегенде ушул жерде ойноп жүргөн эле балдарды айтып атам да. Ушуларга баягы өзгөрүү керек болгон үчүн мен бул ишти кылып атам, ооба. Мен өз мойнума алгам, эч ким мени кыйнаган эмес. Бирок бир суроо да. Анда эмнеге санэпидемнадзор бар? Эмне иш кылып атат алар? Эмне иш кылып атат анан? Неге 3 жыл болду? Не сахар долбоорунун башталганына 3 жыл болду. Эмне себептен ошолор ошого баягы мисалы алар деле мындай намустуу эле адамдар болуш керек деп ойлойм. Эми намысың бар болсо чык да сен деле айт да, мына не сахар долбоор кыйын киши эле болуп атасың, мен мону кылдым деп эсептеп бергиле. Мына азыр эле айтып атам санэпидемнадзоргочу, мына дагы бир жолу айтып атам мен силерге. Чыккыла, айткыла, мен силерди азыр видеого тартып берем. Өзүм келем, операторлар менен келем, тартып берем. Мына мон кылып атабыз. Мондай нерселерди оңдодук деп айткыла. Силер эчтеке көрсөтпөй атпайсыңар, жөн эле отурасыңар 3 жылдан беричи. Же мага жардам бергениңер жок, же өзүңөр бир нерсени кыйра түйгениңер жок да, ошого жиним келет, чындап келгендечи. Жана башка жарандык активисттер дагы өзүнүн немелеринде ошондой ийгиликтерге жетишип атат да. Өзү тартып аткан нерселеринде, жасап аткан нерселеринде. Эмне себептен? Иштейби булар же иштебейби? Эгер иштебесе жабылсын кетсин. Кереги жок, тиякта ремонт кылып атышат, жаңы унааларды айдап жүрүшөт. Эмне кереги бар? Мисалы, элементарно эле ошону айтып кетейин да, пандемия, башаламан. Эмнени жабып, эмнени ачышты билбейт да. Бул баягы билбейм, бул ошолордун жумушу да негизи. Мен айткам баягыда эле тиги Эльвира Сурабалдиева менен дагы бирөө ошол мэрияда иштегендерден, бишул ошол өкмөттө иштегендерден бирөө немелерден соцопрос жасап атат. Социальный сеттерденчи, өзүнүн Facebook'унан, Instagram'дан мектептерди ачалуу же ачпай эле коелу, садиктерди ачалуу же ачпай эле коелу депчи. Элден сурап атат да. Эл эмне специалистпи? Эл эмне ошого акча алып атабы эмне? Же ал эл билеби эмне кылыш керек экенинчи? Ошол нерсени ошол санэпидемнадзор айтып бериш керек болчу. Мондай болуп атат, азыр мындай количестволор мындай болуп баратат, мындай заражение көп болуп атат, же аз болуп атат. Ачалы, садиктерди ачалы, анткени мындай болот, же болсо жабалы, мындай болот. Ар бир нерсени адамга баягы факт менен түшүндүрүп бериш керек да. Ошолор. Мен эмес. Мен көп айтам, мен съемкаларды фактылар менен жасайм деп. Сен деле мисалы азыр деле уктуң, мага бирөө неме кылганда мен айттым, эгер факты бар болсо барам. Факты жок болсо барбайм мен депчи. Эмне себептен? Анткени мен баягы кылып аткан жумушума өзүм кепилдик беришим керек элдергечи. Мен бир адаммын. Мен макул командамда 5 адам бар дагы. Эми 5-өбүз, бешөөбүз тең эч кандай майна албайбыз. Баягы мага жардам берип аткан балдар баарына рахмат айтам. Булар баары бекер келип, элим үчүн деп жардам берип атат да магачы. Эмнеге? Эмнеге андай болуш керек да, түшүндүксүз да ушул жагычы. Эмнеге бир килейген санэпидемнадзор деген орган болуш керек? Эчтеке кылбаган. 30 жылдан бери эчтеке кылган жок.
ар бир интервьюмда айтып кетем ушунучу. 30 жылдан бери санэпидемнадзор эчтеке кылган эмес. Нисахар долбооруна чыкканына 3 жыл болду. Мына дагы бир жолу айтылап, дагы бир жолу айтып атам. Угулсын, элдер да угулсын, санэпидемнадзор да угулсын. Айткыла кайсы күнү кайерге келип тартыш керек экен, келип тартып кетем. Чын. Могу иштерди кылып атабыз, биз монтип атабыз. Эрлан, сен ушул кайра эле камерага чыгып кыйын киши болуп атасың деп айтсын, тартып кетем. Негизи эле ошондой да, мындай адам кылган ишинен мен атам да кубатчы да ушунучу. Адам эмгек менен эле оңолот. Уктап түшкө чейин депчи. Ушинтип айтат да атамчы, анан кийин ошондой экен да, чындап элечи атам айткандай эле экен. Мен эмгек менен көрсөтүп бердим да. Мен ар бир сүйлөгөн сөзүмө, азыр сага интервью берип аткан сөзүмдө да факт бар. YouTube'га киребиз, ачабыз, баары көрүнөт да. Ошондой фактылар жок болуп атат да алардачы. Ошол себептен ачык эмес. Ошол себептен айткылар келбейт көп нерсеничи. Ошол себептен жооп бере алышпайт. Бул баягы эле бар эле адамдын кылган мээнетине жараша да. Эгер адамдын мээнети туура жана түз болсо, мен да ушинтип интервью берип атканда тартып берем, көрсөтүп берем деп ачык эле айтат да. Ошол себептен баягы мен эметпейм, мен ушул ишим аркылуу мен көп акча тапкан жокмун. Таптакыр эле акча тапкан. Мындай болчу. Байып кеткен жокмун. Жып айдап жүрбөй элемин, эки этаж үй салган жокмун. Бирок ушул жумушум менен мен баягы өзүмдүн деңгээлимди ушундай немеге алып келип койдум. Ушинтип отуруп интервью берип атканда килейген санэпидемнадзорго, килейген органга, мамлекеттик өкмөт ушинтип айта алатам да. Айткыла. Мен силерге караганда көбүрөөк кылдым деп. Анан мындай үмүт барбы, алар оңолобу? Мен көп нерседен үмүтүм үзүлгөн. Анан көп нерсени мындай баягы мурун ошол нерселерге нерв болуп неметчимин. Азыр болсо ал нерселерге көп көңүл бурбай калдым да. Азыр ошол иштеп атамбы? Баягы өзүмдүн ден соолугумду коротпой андай нерселерге иштей берем да. Акырын өз ишимди кыла берем. Алым жетишинче, ден соолугум жетишинче кыла берем да. Нисахар долбоору жабылып калат деген дагы бир сөздөр чыкты го. Мен үчүн жабылат деген. Сиз мисалы ал нерсе жабылып калса, бул жөн эле кайдыгерлик болуп калбайбы? Аягына чейин уланса болобу? Адам ошондой экен да, адамдын баягы немеси да бар экен да, ден соолугу да бар экен да. Ден соолук оорулуп атат, чындап эле. Анан ошого байланыштуу мен айткан ал Нисахар долбоору мен үчүн жабылат дегем да. Бирок иштей берет. Бирок иштей бергенге, ишин улантып бергенге аракет кылам. Анткени азыр деле мисалы ошол балдарды үйрөтүп атам, аракет кылып атам, ошол балдар үйрөнүп кетсе экен деген ойдомун да. Анткени бул абдан оор жумуш. Мындай силер YouTube'дан же болбосо ошол эле телевизордон бир 25 мүнөттүн көрөсүңөр. Бул мен кылган жумуштунчу. Мен болсо ал жумушта болсо күнүнө бир 14 саат коротом да. Ошол себептен ден соолукка байланыштуу албетте мен кетишим мүмкүн да. Мен деле адаммын. Айтып атпаймынбы дагы бир жолу. Мен ден соолугума байланыштуу да. Ал мен бирөөдөн жана комментарийлерден деле окуп атам, коркутуп коюптур, анан чүнчүтүп коюптур, анан андай мындай дегендерди. Жок, андай эчтеке жок. Эгер коркутуп кое турган болсо мени ошол 3 жылга чейин созбой эле 1 жыл мурун эле 2 жыл мурун эле коркутуп коюшмак. Ден соолук. Ошо ден соолук кетип атат. Өзүм сезип атам. Мындай ден соолуктан да тышкары нервим да жукарып баратат да. Бул деген журналистке журналист боло албайт да андайчы. Ошол себептен баягы мен ойлойм, бир убагы келет, баары деле мен кетишим керек болот да. Өмүр бою Нисахар долбоорунда мен жүрө албайм да. Чындап келгендечи. Жүргүм келет, бирок ден соолукка байланыштуу жүрө албайм да. Суроонун өңүтүн башка жака бургум келип атат. Негизи канча убакыт өтпөсүн биз ата энелерибизге дагы деле бала ойдон калып калабыз да. Анан сиз ата энеңизге эркелейсизби? Ооба, албетте эркелейм. Эми баягы элдер ойлогондой эмес болуш керек. Апам ар дайым жазып турат. Жумушка байланыштуу ата энем менен мен аябай ата энемдин жанында эле чоңойгон баламын да. Ушул алыс кетпей эле эми баягы жашап келдим, албетте чет өлкөлөрдө деле жашап келдим.
ошондо деле баягы ата энемдин жанында эле жүргөн балдар. Мисалы Алматыда жашаганда мен ар бир суббота воскресеньяга Кыргызстанга келип кетчүмүн. Мен 2,5 жыл жашадым. Бир да жолу келбей койгон күндөрүм болгон жок да. Анан апам албетте эркелетет. Апамдын эрке баласымын. WhatsApp менен жазып турат: балам кандайсың, тамак жедиң, жылуу кийиндиң, эмне атасың, жөтөлүп атасың, кандай мындай деп, кандай болуп калдың деп. Ошол эле мен эркелетүү деп сезем. Алла таалама рахмат айтам. Ата энем дагы эле жанымда. Ошо эркелеп эле жүрө берем да, негизи чынын айтсамчы. Аз деле эрке боламын да. Үйгө келип кетпейсиң, тамак ичип кетпейсиң десе, убакыт жок деп баягы неметип турам да. Ошонун баары эле эркелик да. Булчу. Эми атам менен баягы атам ал атам да. Атам эң ушул дүйнөдөгү авторитеттүү адам мен үчүнчү. Атаман дагы эле корком. Башкасынан коркпосом да. Башкасынан коркпосом да атаман корком. Атам ушундай урушуп салышы мүмкүн айтып коем. Бир жолу бир история болгон. Мени конокко чакырып бир жерден. Анан коноктошконда анан өзү да жакшы байке экен алчы. Аябай жакшы байке экен чын коноктогонго. Кээ бир адамдар болот го ушундай жакын ошондой нерсегечи. Анан толтура нерселерди салып эле баягы куда тозгондой болуп эле машинага салып эле, антпесе тиги немеге эле обедке эле барганбыз, тамак жегенгечи. Машинага салып эле бүт эле неметип эле пакет-сакеттер менен машинага салып салды. Анан кийин үйгө келип үйдөгүлөргө берип ошонун баарын эми куда тозгондой эле тозду да, чын ачык эле сөз деп. Машинанын арткы сиденьясы менен толуп калды пакеттергечи. Анан өзү ошондой киши экен чындап эле. Анан келип үйгө келип ошолорду берип атсам, атам баягы жини келгендей көрүндү да магачы. Анткени андай нерселер жакшы көрө бербейт да атамчы. Бул баягы сен коноктогон взятка сыяктуу дегендей кылды окшойт деп ойлодум да. Анан кийин ошентип эле ошол байкебиз ата энемди да чакырып калды. Ата энемди да чакырып калып, анан мен байкеме чалып айттым: байке, баягы мени тозгондой тозо көрбөңүз. Атам андай нерселерди жаман көрөт. Андай мындай десем эле. Эми мен баягы тиги байкем да таарынып калды. Эми мен какая разница, мен от души болуп атпайбы, эми баягы өзүм каалоомду андай мындай деп. Анан кийин мен түшүндүрүп бердим, ушундай десем макул деген. Анан баягы адамдын баягы көнүм иш адаты да. Баары деле көнүп калган адам көнгөн нерсесин кылат экен да. Анан ата энемди алып келсем, ушундай стол коюп салыптыр эми, баягы меникинен эми 10 эсе өтөт алчы. Анан аны көргөндө эле анан баягы ойлодум: эми үйгө барганда эле тилип аттырбайбы. Атам дагы негизинен ошондой ысырапты жаман көргөн мындай неме киши да. Десем жок. Атам жакшы эле кабыл алды. Баягы өз көзү менен көрдү ал кишинин ошондой экенинчи. Өз көзү менен көрдү ошондой баягы конок тозгонго жакын киши экенин, андай мындай экенин өз көзү менен көрүп баягы эми оюн өзгөрттү да. Ошон үчүн атам менен мындай. Ошо атам жакшы көрөм, корком. Главный корком да. Эрлан эми журналист болот элем деп өзү жанагы деп бир азыр силер проект деп атпайсыңар, ошо проектин түзүп, эмне сахар деп өзү ат коюп анан чыгып алып анан ошонун үстүндө иштеп атат, иши көп. Анан эми бир аз кооптуу жагдайлары дагы болушу мүмкүн, бирок кооптуу жагдайды адам өзүнө өзү түзөт да. Кокустан жанагынтип алып, кара үзгөлүк кылып, бирөөлөргө барып, коркутуп, үркүтүп, анан акчалуу ийсе, ошондой учурда эми адамга кооптуу өмүрүнө кооптуу жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Эми кооптуу болгондо эмне? Элдин ден соолугу үчүн, могу коомдун ден соолугу үчүн иштеп аткан кишиге андай деле немеси түшпөй аткан. Анан эми негизинен ошондой, ошо тарбиясы болгон ошондой. Анан ата катары мен деле кол бошобойт, чолоосу жок, тияка бир кетет, бияка бир кетет. Ошо жанагыдай бир жерлерди тартып жүрсө керек, жанагыдай да бир жерлерде кыжы болуп, анан баягыдан арың болсо тиги милициясы чакырып ийди. Ошондой жумуш. Анан эми дагы эмне дейин, эми эл деген эл экен. Кээде ошо экөөбүз ээрчип бир жерлердеги базарларга, башка жактарга, коомдук жайларга барып калсак, ошо
сотуп алып анан рахмат сизге ушундай уулду тарбиялаган деп айтат. Эми мен аны эл катары эле тарбиялагам, эл берген тамакты, эл кийген кийимди кийгизип эле анан өзү ошондой бир эл үчүн иштейин, коом үчүн иштейин деп аракет кылып жүрөт. Ошонусуна рахмат. Ал эми атага тил алган, үйдөн чыкпаган, атанын айтканын кылган, эрте жатып кечирээк турган эле бала керек. Анан андай болгон жок. Өзү ошентип угунуп беринип, ары бир чыккап, бери бир чыккап, элге кызмат кылайын деп жүрөт. Жумуштан тышкары эмне кыласыз? Жумуштагы стресстерден кантип арыласыз? Негизи мурун стресс деген эмне экенин билчү эмесмин менчи. 2 жылдай билген жокмун да, чын ачыгын айтайын. Анткени баягы ден соолук бар болчу экен да. Жадырап жайнап эле съемкалар кылып эле чуркап жүрө берчүмүн. Акыркы жарым жыл, 1 жылдан бери оорлошуп калды. Ошол себептен көбүнчө 2 жылдай чындап эле баягы досторума алыстап, көп жерлерге бара албай, убакытка байланыштуу жана жумушка байланыштуу көбүрөөк жумушка көңүл буруп ошентип жүрүп, азыр болсо көбүрөөк баягы колуман келишинче көбүрөөк досторум менен болуп, колуман келишинче көбүрөөк үй бүлөм менен болуп, жакындарым менен болгонго аракет кылып калдым. Анан ошол Нисахар долбоору башталгандан бери, как раз ошол Апрель телеканалына орношкондо велосипед сатып алгам. Ошондон бери бир аз күн жылганда эле сезон башталгандан баштап аягына чейин велосипедтебем. Эми баягы интервьюлардан көрүп эле жүрөсүңөр, мен ырдайм, бирок ырдаганда эми баягы өзүм үчүн ырдайм да. Мындай эле машинада ырдай берем, караокелерге барам. Ырдаган жагат чындап эле өзүмө. Анан ошо ойлоп көрүп атам, бир мындай любительский кылып эле, профессиональный эмес, өзүм үчүн бир мындай жакында возможно көрүп каласыңар. Өзүмдүн YouTube каналыма чыгарамбы же бир жерге, же Instagramдарга чыгарамбы. Ушундай өзүм үчүн Адилет деген иним бар. Ошол айтып атат, кел жаздырып көрбөйлүбү депчи. Эмне болмок эле андан депчи. Ошону жаздырып көрөбүз деп ойлоп жүрөм, ниет кылып жүрөм да. Буга чейин көңүлүңүз ооруп, анан бирөөнүн көңүлүн оорутпөө эле болсо керек, ошондой бир примерлерден айтып бере аласызбы? Менин көңүлүм оорубайт. Эч качан. Жок, эми ошол момент болуп кетиши мүмкүн, эми бир 5-10 мүнөт, жарым саат ашып кетсе, бирок унутуп калам, анткени ал өткөн мал, аны унутуш керек. Бирок эгер кээ бирлердин көңүлүн оорутуп алган болсом, кечирим сурайм азыр деле. Эми албетте болуш керек андай нерселерчи. Анткени баарыбыз да адамбыз да. Нарынга барып келдиңиз го? Сизди кандай тосуп алышты? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Нарынга барганда ошол негизи эле элдин эрке баласындай болдум го менчи. Чынымды айтсам, абдан мен ойлогом, чынымды айтсамчы, бир негизи эле ошондой го, баягы бир нерсе чыкканда элдер ызы-чуу чыгарып, биз барабыз, биз чогулабыз, андай мындай деп турган. Барганда бир 10 киши, 20 киши чогулуп калган болот да. Мен деле ойлогом, ошондой эле болот экен депчи. Нарынга кетип атканда ошондой эле ой менен кеткем, мен бир жерде бир 10 киши, 20 киши чогулушу мүмкүн депчи. Анан барып, жана анча адам чогулганын көрүп, апам деле айтты, сен элдин уулу болуп калдың эми. Мына эми аныкы өз көзүң менен көрүп келдиң ошону депчи. Баягы мурун деле комментарийлерден көрчүмүн ал нерсени, мындай көчөдө жүргөндө деле элдер учурашып калып, молодец деп айтышат, андай мындай, бирок ошончолук баягы ошончолук колдоо бар экенин мен сезип жүргөн эмесмин да. Билчүмүн, бирок өз көзүм менен көргөн эмесмин да. Ошо Нарынга барганда ошончо адамды көрүп, ошончо апаларымды көрүп, өзүңөр деле көрсөңөр керек, ошол баягы съемкаларданчы толкунданып абдан катуу болуп меникичи. Негизи эле көп толкунданбаган адам ошол жерден көп сүйлөй албайм да, толкунданып элиме рахмат айтам. Ошо апам деле көрдү да ошол нерсени, апам деле айтты, сен эми элдин уулу болдуң эми баягы көз карашыңды өзгөртүшүң керек, көп нерселерге баягы башкачараак көз карашта болушуң керек, дагы көптөгөн жакшы нерселер кылышың керек деп айтты да.
ошол элиме рахмат айтам. Ал эмес келип берген эмес, ошол жерден 3000 сомдон ашык акча чогултуп бериптир да. Чындап келгенде баягы Нарынга барганга Россиядан студент кыздар жана балдар мага жардам берген. Жол киремечи. Анан кийин Нарынга баргандан кийин деле ошол жерден бир 2 улан ал жагынан да өзүнүн жардамын берип, ошол Нарынга келип кеткенге деп. Мен өзүм деле социальный сеттерден айткам да. Чынымды айтсам, ошол жерге барганга да акчам жок депчи. Бул чындык. Ал жерге барганга да акчам жок болчу, чынын деле айтып атам. Анан кийин баргандан кийин да баягы ошол акча чогултуп койдук дегенде мен ысыраптыкты жаман көргөн адаммын, чын. Итак эле ашыгы менен берилген болчу мага акчачы, жол киреме жана жашаганыма. Ошондо деле баягы албайын деп неметсем, баягы ошол жерден апа айтып калдым, мен бул акчаны ар кимден чогулттум, кимден канча алганын билбейм депчи. Анан кийин кантип кайра берем дегенде анан ошол себептен эле мен баягы аргасыз болуп алдым да, бирок ал акчаны деле ошол Нисахар долбооруна кетирем деп ант бергем. Ошондой эле Нисахар долбооруна ал акча кетип. Анткени мен жашоомдун баары эле Нисахар. Чынын эле айтайын. Мен съемка болбойса эле бул иштебей калат, бул жөнүндө жатат эмес. Мен съемка болбойса, болбой калды дегенде ошол Инстаграмдардан, WhatsApp'тардан элдерге жооп берип турам да. Анан бир канча жерлерге интервьюга барып жүрөсүз го? Ошо журналисттер чакырганда маек учурунда кызыктуу окуялар болобу? Болсо айтып берсеңиз. Маектерде кызыктуу окуялар. Мен кээде бир күндө 3-4 интервью берип калган күндөр болот да. Бул деле өзүнчө бир жумушка айланып, чынымды айтсамчы, анткени убакыт алат да. Жок деп кое албайсыз. Жок деп кое албайм эмес, жок дебешим керек. Эмнеге мен жок дейм? Анткени бул менин кесиптештерим, ал деле алардын жумушу, анан кийин ошол жумушу мага байланыштуу болсо, мен албетте аны кылып бергенге милдеттимин да. Анан бир жолу 3-4 интервьюга барып, анан бир интервьюга барып, уже 4-нчи интервью болуш керек, ошого барып, ал прямой эфир болчу. Досторум азыркыга чейин күлүп атат. Анан ошол интервью эмес, бул передача болчу, баягы суроо жооп болчу. Ошол жерде туруп эле анан кийин бир лампочканы көрүп калдым да. Баягы светтер болот го, мен эфирный светтер, чындап. Ошолор мындай горизонтально туруптур да. А мен ошону бир жерден вертикально турганын көргөм да, мындайнанчы ошол эле светтин мындайынан илип коюптур да. Анан баягы прямой эфир экенин деле баягы ушинтип унутуп кеткен окшойт. Кечке ошол лампочканы карап эстей бердим да, менчи каякта турду эле, бул депчи, каерден көрдүм эле, бүгүн эле көргөм ушуну, каерден көрдүм эле деп ойлонуп отуруп. А көрсө анын баарын камера тартып атыптыр. Анан кийин биякта мындай алып баруучу менен дагы бир бала бар болчу. Анан ошол экөө эле сүйлөшүп аткандай көрүнө бериптир да. А мен болсо мынтип эле потолокту карап турам. Дос балдарым да күлүп калат, ошону карапчы, передача болуп аткандай ошол жерде карабайсың. Мен бул адам эмес да. 5 секунд, 10 секундка баары жоголуп кетесиң, унутулуп кетесиң, ошол жерде карап тура бериптим. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп биздин көрсөтүүгө келип бергениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге да чакырганыңарга. Ушундай паркка алып келип отургузуп мени көрсөтүү үчүн бар. Жок, көп болуптур, мен чындап эле сейилдегенмечи. Аябай көрүп, аябай кубанып атам. Качы сон көрүнүш. Негизинен эле дагы бул жерден да Нисахар боюнча айтып кетейин деген жерим, ушул паркты бурун деле салып койсоңор болот болчу, бир 10 жыл, 15 жыл мурунчу, мынчалык өтпөй. Айтып өтөйүн дейм ушул жерде. Рахмат силерге да. Ömürlük olsun, elden kızmatın kılıversin. Sizlerge de rahmat, çünkü elden kızmatın kılıp görsötü tartıp biliyorsunlar. Yaşlar şunday olgula, bilimli olgula, alımlı olgula, geleceklerin aldığınlarda bari. Biz bolsa emin alçımızda aldık, berçimizde berdik degendey. Ошол рахмат.